Борбор Түркия Республикасынын өкмөтүнө караштуу Түрк кызматташтык жана координация агенттиги жана Түркия технологиялык командасы фонду менен биргеликте Кыргызстандан Кыргыз патент мекемеси менен Кыргыз улуттук университетинин базасында курулган. Борбордун максаты инновациялык мазмунда ойлоп табуучу балдарга шарт түзүү. Мында 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар келишет. Кыргыз патенттин өкүлдөрү Түркияга барганда ошол ар бир район, Түркиянын ар бир район шаарында жайгашкан Билим Түркия борборлорун көрүп, ал жерде жаштардын, окуучулардын технологияга, илимге кызыкууларын жана ал жердин шарттарын көрүп, ушундай долбоор келиштирүүнү сунуштап, анан биргеликте ушул долбоор иштеп чыкты. Аталган долбоордун негизинде ТИКА агенттиги имараттын ремонтун жана керектүү эмерек жабдууларын камсыз кылса, Түркия технологиялар командасы фонду окутуу үчүн керектүү материалдарды 2 жылга жеткидей камдап берүүгө келишим түзгөн. Ал эми Кыргыз улуттук университети инновациялык борборго мугалимдерди даярдаган. Билим Бишкек инновациялык борбору 2 багытта иш алып барат. Биринчи багытыбыз мектеп окуучуларына экскурсиялык курстарды уюштуруп, аларды ошо мектептеги өткөн теориялык сабактарын практикалык негизде бул жерде көрүп, биздин курстарга 3 күндүк курстарга катышып, ар бир студиябызда 1 саат 2 сааттан сабак алып, өздөрүнүн билимдерин бекемдеп кетүү болуп эсептелет. Экинчи багытыбыз бул ДНЯ программабыз 3 жылдык. Азыр ошол 3 жылдык программабызга сынак жарыяладык. 16 мартта Бишкекте өтмөкчү. Ал сынакка Бишкектеги бардык мектеп окуучулары катыша алат. Борбор 1,5 айдын ичинде эле 900дөн ашык баланы кабыл алып, баштапкы кыска окуулардан өткөрүшкөн. Бир мезгилде 40тан 60ка чейин балдарды окутканга мүмкүнчүлүгү бар. Учурда инновациялык борбордо астрономия, математика, дизайн, техникалык багыттагы жана табият таануу өңдүү 5 студия иштейт. Жашоо тиричиликке маанилүү болгон нерселерди да жасаса болот. Мына ушул батарейкалар кампасыны биз өзүбүз ушул 3D принтер аркылуу басып чыгардык. Жана ошондой эле бул жерде аларды сактоо жана ошондой эле колдонуу үчүн алуу аябай ыңгайлуу. Ушинтип техникага жакын балдар менен өткөн сабактар кызыктуу болуп, күн санап борборго келчү балдардын саны арбыган. Айрымдары дизайн студиясынан тигүүчүлүк өнөрдүн сырларын үйрөнсө, айрымдары мектепте өткөн сабактарынын физикалык, химиялык, биологиялык кубулуштарын мындагы лабораторияда көрүшөт. Сабак учурунда Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова баш болгон топ борбордон кабар алганы келишти. Үйрөнүп атасыңарбы? Кызыктуу экен. Чакан жамаатта азырынча 6 мугалим эмгектенет. Алардын маянасы улуттук университеттен каржыланат экен. Сабак берген мугалимдер Түркия мамлекетине барып, билимин өркүндөтүп келишкен. Өзгөчө таланттуу, билимге шыктуу балдар үчүн акы төлөбөй окууга түзүлгөн мындай шартка мындагы балдардын окуусу менен таанышкан ар бир инсан ыраазы болбой койбойт. Иш жүзүндө балдар мектепте мындай теориялык жактан окуган болсо, бул жерге келип иш жүзүндө, практикалык жүздө көздөрү менен көрүп пайдаланганга мүмкүнчүлүк түзүлүптүр да. Ошондуктан мен чоң ыраазычылык билгизем демилгечилердин бардыгына. Балдар үчүн инновациялык борборду курууга жардам берген Түркия Республикасынын өкмөтүнө караштуу Түрк кызматташтык жана координация агенттиги 170ден ашуун өлкөдө түрдүү багыттарда ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анын ичинде Кыргызстанда саламаттык сактоо, билим берүү, экономика, маданият жана туризм тармагында 1000ден ашуун долбоорлорду ишке ашырган. Бул долбоор менен Кыргызстандын үмүттүү болгон балдарды келечекке даярдап жатабыз. Бул балдар Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы көпөрү болуп, Садыр Жапаров мырза менен Режеп Тайып Эрдоган мырза түзгөн жакшы мамилени мындан ары да өнүктүрүшөт. Акча төлөп кошумча окууга бара албаган балдар үчүн мындай чоң мүмкүнчүлүктү эми аймактарга да жайылтуу ниеттери бар. Халия Карыбекова, Абсамат Өлөсбеков, Билим жаңылыктарына.